экинчи этапты жапты да. Сыкып жаап алганыңан кийин оңой болуп калат да. Мындай томолонуп кетсе эле, томолоно берсе эле силер акча ала бересиңер. Томолоно берсечи баягы биринчи циклда баягы өзүнүн личниктери менен иштеп, анан өзү көбүнчө аракет кылып, адамдарды көп эме кылат да. А экинчи уже бир цикл жапкандан кийин сен кайсы 100 адам болсо деле бирөөнү таштаган болсо, кайсы сиз өзүңүз билбей да каласыз. Бир болуп калганчы. Анан бир жагы 2-6 болуп калган. 2-6 менен биринчи, экинчи этапты жапты да. Ошондо Элмиранын өзүнө 7000 рубль чыкты. Элмирадан Топчубекке 3500 рубль чыкты. Биринчи, экинчи этабынан 7000дин 50%. Таалайбек дагы өзүнүн күйөө баласы, ал биринчи этапты жапты 2440 сом. Баары биригип 15250 сом чыкты да. Эки жумадан 50.000 алган сонун да. Бул кыз вообще өзү келгенден баягы түшүнгөнчө жүрдү. Артка деле келип, негатив деле болгон жок, түшүнгөнчө жүрдү. Түшүнгөндөн кийин бир дагы артка кадам таштаган жок да, только алдыга таштап келди. Акырындан болсо да. Кийин мына акыркы эмелерди көрүп атасыңар, катуу чоң кадамдарын таштап атат. Кудай буйрса, эми артыңан мына командаңан бир-экөөнү жактырып алсаң, эки жактан бир адамды уже сен лидерсиң. Ошолордун эмеси менен сен ушундай акчаларды неделя сайын мындан көп акчаларды алып барасың Элмира. Ошого тилектешпиз, каалайм сага, сен лидерсиң. Ал келечегиң алдыда. Командаң да аябай өзүңдө сонун командалар келди. Мына Гүлсара эле өзү Чебурский, тиги Какелиже кандай сонун, Шаркан, Зымырат, сонун командалар келди. Өзүңдө болгон баарыңар мындай оюңар дагы бир, эмеңер дагы бир болуп жакшы болду. Ушу сплоченный жакшы команда болду. Ушу команданы жакшы эме алып кетиш сенин колуңда да. Мен командамды жакшы карап тургула, бул акчаны бөлгөнгө. Бул аффирмация бар колумда. Бул меники эле эмес. Силер иштеген үчүн мен ушул акчага да жетип атам. Ошо баарыбыз иштейли, баарыбызга ден соолук, ишибизде ийгиликтер көп боло берсин. Бирок бул эмеге компанияга, биздин компанияга аябай ишенич керек экен. Мен мисалы үчүн кандай ишенип атам, эртең кечинде жатып атканда деле ушуну ойлоп жатып атам да, эртең турганда ушул компанияны ойлоп атам. Анан берген дарыларымды кайра звондетип, кандай болуп калдың деп ушуларды сураган үчүн, барып битепти чукуп мынтип көрсөткөн үчүн ушул ийгиликтерге жетип атабыз деп ойлойм да. Ошон үчүн мындай чын эле жанагы Райымжан айткандай көп уктабаш керек экен. Көбүрөөк ойгоо кезде көбүрөөк ойлонуп койсоң Ошондо эме Элмира бир неделде 50.000ден ашык сом алды. Эки жумада. Эки жумада. Бир штук дары сатасыңарбы? Ал кишини киргизип алсаңар, вообще артынан чуккашыңар керек. Пока ал киши ийгилик. Бир штук неме сатасыңарбы? Неме сатасыңарбы? Сурап туруш керек да адам. Прополис сатасыңар, сөзсүз баягы акыбалын сурап койсоңор, баягы таасир бербей аткан адамда, жини келип аткан адамдагы деп баары жакшы сөз жаңырып кетет да, жакшы ушинтип атат. Бул акча үчүн эле эмес, менин деле ден соолугум эмекен дегендей жакшы мындай адамга жакшы таасир берет да. Ошон үчүн сөзсүз бир штук берген дарыны дагы артынан кайрылып кандайсыздар деп сурап ошондой. Алардын результаты силердин акчаңарда, силердин кутуңарда жаткан акчалар, ар бир адамдын результаты силердин акчаңар.